Азыр бизде адеп сабагы. Сабактын темасы ата баба мурасы жөнүндө. Ата мурасы ыйык, аны сакта бийик. Ата бабалардан бизге эмне мураска калган? Балдар, билесиңерби? Силердин чоң аталарыңар да, чоң энелериңер да силердей бала болгон. Алардын да чоң аталары, чоң энелери силердей бала болушкан. Алардын баарынын силердей балдары, неберелери болгон. Алардын баары силердей неберелер үчүн ушул азыр биз жашап жаткан ала тообузду душмандардан коргоп сактап келишкен. Ала тоого жарашкан боз үйдү, ак калпак менен ак илечекти унутпай жүрсүн деп белек кылышкан. Балдар үчүн кызыктуу жомокторду, дастандарды чыгарып, унутпасын деп үйрөтүп келишкен. Өз турмушунан улам жаралган акылман осуят сөздөрдү, макал лакаптарды да мураска калтырышкан. Ата бабалардан калган улуу манас эпосу, комуз аспабы, эмне деген кереметтер. Көрдүңөрбү балдар? Биздин ата бабаларыбыз бизге кандай мурастарды калтырышыптыр? Сөздүк. Мурас улуулардан калган байлык. Осуят сөз улуулардан кичүүлөр үчүн айтылып калган акылман сөз. Ата бабалардан калган улуттук бул мурастарыбыз тууралуу алардын аттарын атап, суроолорго жараша аңгемелеп бергиле. Келгиле балдар, аңгемелешели. Бул кийимдер жана китептер жөнүндө эмнелерди айта аласыңар? Бул кийимдер боюнча өзүңөр аңгеме түзүп айтып бересиңер балдар. Аталардын сөздөрүн окуп түшүнөбүз. Карылардан калган сөз, калк ичинде калган сөз, арбын жомок болгон сөз, ат көтөргүс толгон сөз, арсыз зарга токтолбой, азамат эрге конгон сөз, эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, жоого аттанган баатырдын жан жөгөрү болгон сөз. Бабалардын батасы: арчадай өмүрлүү бол, ысык көлдөй терең бол, арстандай кубаттуу бол, бакайдай акылман бол, наркты сактаган ата бол, салтты сактаган эне бол. Омин деп биздин бабаларыбыз бата берип келишкен. Балдар, силерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу? Көрдүңөрбү? Ата бабаларыбыз бизге кандай гана мурастарды калтырган. Силер жаңы сөздөр, мурас, осуят сөз деген эмне, жана ошондой эле улуу сөз деген ырды жаттап келесиңер, суроолорго жооп бересиңер. Саламатта калгыла балдар.